Азыркы учурда кандай деңгээлге жеттиңер? Канча көлөмдөр канча болуп атат? Биз ал жакка алып барып сата албай, төгүп, биз банкрот болуп, элдерге карыз болуп. Ошондон кийин мондай чачым агарып, буруч пайда болгон деп койсузбу? Арыктап, акырын-акырын Казакстан рыногун алдык. Казакстан рыногу жакшы жеп калды. Россияга чыкты. Жалпы бир сезондо азыр канча тонна жөнөтөт? Былтыркы эсебибиз боюнча бир 3000 тонна болгон да. 3000 тонна. Бул 3 миллион килограмм болуп калат да. Биякта санариптештирүү болуп кетти да. Санариптештирүү азыр Word менен, Excel менен иштеп атат окшойт. 70 сомдон 110 сомго чейин, 70 сомдон чейин. Бойдок кезде кыздар барганда сөз клубника салып атчу. Айыл чарба министр деп силерди айтып аткан турбайбы? Мен айтып аттым. Ооба да. Бул айыл чарба министр болгон да. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Тилек Токтогазиев. Биз ошо силердин суроо талабыңардын негизинде атайын айыл чарба жөнүндө, анын ичинде кененирээк агробизнестер жөнүндө, түрлүү агробизнестер жөнүндө атайын видеолорду тартмай болдук. Сөзсүз түрдө биздин Дыйкандын тилеги каналына катталып, ошол жактарга комментарийлерге жазсаңар болот. Биз силердин талаптарыңардын негизинде ошол жөнүндө мындай кененирээк видеону тартканга аракет кылабыз. Азыркы учурда биз мына Бишкектин түштүк жагында, бул ошо Туңгуч микрорайонунун өдө жагында атайын Бектемир деген ишкерге келдик. Бул жакта көп жылдан бери ушул клубника бизнесинде, кулпунай бизнес менен иштеп жүрөт экен. Атайын базасына келдик. Биякта мына жанында талаада мына кулпунай, малина, башка дагы өсүмдүктөрдү, мөмө жемиштерди өстүрөт экен. Биз азыр ушул Бектемир байке менен таанышып, бүт ушул кулпунай бизнес жөнүндө ине жибине чейин баарын изилдеп чогуу суроолорду берели. Силер мен эгерде ушул интервьюнун негизинде кээ бир суроолорду бербей калсам, силер комментарийлерге сөзсүз түрдө толуктап жазгыла, анан ошол комментарийге дагы биз силерге жоопту бергенге аракет кылабыз. Кеттик анда. Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Кандайсыздар? Бектемир байке, бизге силерге келдик. Азыр мына тиги биздин атайын дыйкандар үчүн дагы көбүрөөк кененирээк бир маалыматты берели дедик. Ошол кош келипсиңер. Өзүңөр жөнүндө азыр кичине бир кыскача маалыматты берсеңер, качан баштадыңар, канча жыл болду иштеп атканыңарга, анан азыркы учурда кандай иштерди жазып атасыңар? Жакшы келипсиңер. Биз мындай чекке керек чыгабыз ба? Чүрлө. 2009-жылы бул жерде дыйканчылык баштагам да. Өзүм клубника, малина айдап баштагам биринчи. Өйдө жакшы эле. Ошол жакта. Ушул эле жерде? Ушул жерде. Туңгучтун өдө жагы. Өдө жагы. Андан кийин бул жака келип 2009-жылы баштадык. 2011-2012-ден баштап анан мен сатууга чыгып кеттим да. Дыйкандар көбөйүп. Бул жерде айрыкча могу жерде 200 гектар, 300 гектардай жерде бизден өзү. Мен Аксыдан келгем да. Аксыл туугандар дыйканчылык кылышат бул жерде. Ошо туугандарым алып келип биринчи келгенде эле 100 гектар жерге бу жерде элдерден арендага алып, анан өзүм туугандарыма тараткам да. Туугандарыма таратып, алар ошо клубника чыгарып баштаган, анан мен өзүм экспортун уюштуруп, мына буюрса канча бир 10 жылдан бери почти иштеп атабыз. Экспорт көрүп атасыңар, бүт налажын баарысы иштеп атат. Азыр да көрүп чыгабыз да. Бирок азыр дагы мындай азыркы учурда кандай деңгээлге жеттиңер? Канча көлөмдөр канча болуп атат? Азыркы учурда Кудайга шүгүр, бизде мурда жаңы келгенде действительно кыйынчылык көп болчу. Эмнеде элдерге яшик жеткире албай, экспорт Казакстан ичилип болчу да. Кырылышып, эмнеде яшик талашып, яшетке өчүп туруп, Полияда клубникалар алып кеткен учурлар болгон да. Клубниканын баасы 30 сом, 40 сом өчүп кеткен. Ошондой учурлар болгон. Жаман кыйналганбыз. Биз ал жакка алып барып сата албай, төгүп, биз банкрот болуп, элдерге карыз болуп, дыйкандарга. Канча жылдар болду эле андай? 2014-2015 жылдар болчу. Ошондой объем. Ошондон кийин мондай чачым агарып, буруч пайда болгон деп койсузбу? Арыктап, жаңы үйлөнгөнсүң, үйгө каршы болуп келип дегендей. Кыйынчылыктар болгон чынында, көп эле кыйынчылык болгон. Амна акырын-акырын Казакстан рыногун алдык. Казакстан рыногу жакшы жеп калды. Россияга чыкты. Азыр Россия Казакстан общий 15 шаарга өтөбүз. 15 шаарга. Мына бүгүнкү кетип аткан шаарлар
Сургутка 2 машина бар, бир фура, бир спринтер. Красноярскийге 1 машина, Новосибирскийге 2 машина, Тюмень. Жок, Тюмень эмес, Екатеринбургка 1 машина. Жакынкы күндөр кетип аткандарбы? Бүгүнкү күнү? Бир күндө элеби? Бир күндө чыгат. Ар бири ошо мондай бир машина толот, Бул фура Сургутка, спринтер. Спринтер, анан кийин дагы Новосибирге 2 спринтер, Красноярскийге 1 спринтер, анан Екатеринбургка 1 спринтер. Анан Алматага 1 чоң. Бир күндө. Бир күндө. Жалпы бир сезондо азыр канча тонна жөнөтөт? Былтыркы эсебибиз боюнча бир 3000 тонна болгон да. 3000 тонна. 3000 тонна. Бул 3 миллион килограмм болуп калат, Азыркы учурда күнүнө бир 25-30 тонна чейин. Эми көбүнчөсү мындай эме дейт го, дыйкандар дагы мындай сатып алуучуларды жаман көрүшөт го, ортомчулдар эме депчи. Бирок ошол эле учурда силердин мындай жакшы миссиясын аткарып атасыңар да. Эгерде сатылбаса баасы түшүп кетет, Бул нерсе мындай да. Сыртка жакшы сатсаңар баасы кымбатыраак болот. Дыйкандар аны туура түшүнүш керек да. Ушунун баарысын биз организовать эткенбиз. Дыйкан өзү алып барып сата албайт. Даже могу жерден алып барып базарга, ош базарга сата албайт. Бул эми биз ушунун баарын организовать эттик. Бул скоропорт клубника. Муну туура уюштурбаса, ошол убагында машинаны алып келип коюп, жакшы качественный товарды Россияга, слабыйрагын Алматага, ближайший городторго жөнөтөбүз да, слабыйрак товарларды. Жакшыларын Россияга. Биз сорттойбуз бул жерде. И клиенттер да сорттойт. Дыйкандар да ошону веске тартып, баарын аз көрсөтөбүз да. Бөлүп алабыз да. Эгер тияктан келген адамга прямой боло турган болсо, анда дыйкандардан чыккан товарды жүктөгөнгө туура келет. Сорттой албайт аларда болбосо. Анан кийин чыккан товарды жүктөгөндөн кийин ал товар жолдун жарымына барганда агат, жарымы чирип барат, жарымы жакшы барат. Ошентип атып банкрот болот, кайтып келбейт да. Силер өзүңөр башында банкрот болуп кыйналган учурду алар дагы көрүп калышат, Андай кыйналбаш үчүн силер жакшы шарт түзүп атасыңар. Бул точканы, мондай логистиканы уюштурган өзү башынан биз. Бул жерде эч ким рисковать этип башында мен алып сатамын деп эч ким келген эмес. Биз өзүбүз алып, өзүбүз сатып, ошол жака алып багызып, ошентип азабын тартып жүрүп, ошентип городторду ишке эме раскачать этип, анан кийин иш башталган да. Анан кийин биздин точкабыз иштеп, бери дыйкандарга доверияга кирип, дыйкандар бизден башка менен силер менен иштешебиз. Надежный деп биз менен иштешип калгандан кийин анан кийин клиенттер келип баштады да бизге да заготовка кылып берле. Биз өзүбүз сатайлы депчи. Бектемир баке, азыр мына буякта бул машинанын бүтүп бара дыйкандар да, Бүт дыйкандар. Мына аябай толуп калыптыр бияктын баары. Пробка кетет, азыр неме? Бул шаардын сырты, бул Ош базары эмес, башка бир базар эмес. Бирок буякта уже пробка бири-бири менен Тилек, бул жерде орун талашып жүрөт. Элдер терип атат дагычы. Саат 7-8де могу жер батпай калат. Мен өзүм неме гаимин. Сен бияка кайда, чыгар тияка деп деди. Пробка келет. Азыр уже мындай. Анча мынчалары келип атат да. Акчасын берип аткан жакта да пробка болуп калбаш керек, Ал жагы балдар үйүлүп калат, Жүрлө. Азыр мына орточо мындай дыйкан канчадан канча килограмм алып келип тапшырат? Орточо мондай машиналар менен. Мен цифрасын көрөйлү, жакта бирион болот. Булар эми? Мына монтип азыр машинеден түшүрүп атышат, Түшүрүп туруп. Вот, это наш клиент. С ними мы уже сколько лет сотрудничаем? 5 лет, да. Он наш надежный друг и клиент, постоянный возит. Уже клиенты его знают. Он хорошо Вы работает. в Сургут, да, возите? Вас как зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Буякта азыр өзүнүн мындай иши боюнча бир сөздөр болоттур. Мога палет берлечи, мына могу жерде бар экен, тиги жакта. Ja, калайынте палеттерди. Мына буякта көргүлө, чакалап канча турат. Аябай көп клубника. Баары дыйкандар алып келип атат. Бул жерде мына ящиктерге дагы кандай болот? Мына мисалы үчүн алар чакалап алып келет да, Мына могу азыр сеникин Россияга дедиби? Ооба. Мына мунуку Россияга, мунун качествосу жакшы экен да. Анан могу көрүн 3 килограмм 600 кылып салып атат. Ящик өзү 600 грамм. Клубниканын өзү таза 3 килограмм да. Тиги жака барганда да ушундай кылып сатышат. Ящик 3 килограмм деп сатат. Со бир алар алганда дагы уже көнүп калган ящик менен алышат, Только ящик менен сатат. Килограммда бөлбөйт. Бул мына майда клубника да. Майда клубника. Бул слабый, муну биз Алматага бөлүп атабыз. Бул мына эртең Алматага кирет, эртең менен азыр машина келет, жүктөйт кетет. Эртең менен базарда болот ушу Алматадачы. Анан ошол жерден сатылат, уже
Буну биз Россияга жүктөгөнгө не стоит да. Мына мондай жолдон дагы бузулуп кетиши мүмкүн, слабый товар көрүнүп турат да. Бул 3 күн жол жүргөнгө чыдабайт. Сортировканы ким жасайт? Сортировканы ушул жерден балдар карап эле. Сиздики Алматыга, сиздики Ким кандай алып келсе баары эле жалпы көрөт турбайбы? Бир балам приемда отурат, бир балам карап жүрөт. Сен товарың жакшы экен, Россияга сал. Сен слабый экен, Алматыга сал депчи. Бул Кантемир деген энем бул приемда отурат да. Ошондой. Биякта санариптештирүү болуп кетти, Санариптештирүү азыр Word менен, Excel менен иштеп атат окшойт, Excel менен. А так биз 1С усанып калганбыз, жаңы программаларды койдура эле атабыз. Ошондо бүт процедураларын түшүндүрүп кетели. Дыйкандар келет, өздөрүнүн чакалары менен бияка чүрөт. Чакалар менен келет. Биз мурда яш таратчубуз да. Яш таратчубуз, алар барып туруп, үйүнөн барып туруп, ар кандай салып келчү да. Анан биз яш таратпай койгонбуз. Ошол жерге алып келесиңер, биз товарды көрөбүз, ошого жараша баа коебуз. Кимиси каяка кетет, оценка өтөт, анан ошого жараша салып бересиңер. Анан булар мына биринчи алып келишет чакалы менен. Алып келип, бул жерге түшүрүшөт, биздин балдар көрөт. Сеники бул жака баасы мынча, сеники бул жака, анан бизге тартып билдиришет. Мисалы үчүн азыр мындай орточо алганда кандай баалар кандай болот атат? Мындай сортторуна жараша. Канчадан канчага чейин? Сортторуна жараша кечөөнө жамгыр жаат. Кечөөнө жамгыр жаат. Анча клубниканын кассасы бузулуп кетти да. Буларды мисалы биз азыр 70 сом, 80 сом деп алып атабыз. Килограмм. Бул экинчи сорт. А так тигиреди 110 сом. 110 сом. Азыркы учурдагы мына бүгүн 17 май, 17 майда ушундай күн баалар экен 70 сомдон 110 сомго чейин. 70 сом, 110 сомго чейин. Бүгүн МТСтин журналисттери да келип кетти. Токмокто дыйкандар нааразы болуп атат баага депчи. Токмокто клубниканы жакшы карашпайт. Майда болуп кеткен. Анан жамгырдаган ылай. Ошон үчүн анан баа түшөт да. Мен дыйкандарга постоянно айтам. Качество кылгыла, ошол жерде баасын көтөрүп бергенге даяр. Качество болсо клиенттерим да бар. Алабыз дейт, аракет кылышат баарысы экспортко. Анан эми начар товар чыгарышып алып, андан кийин слабый товар чыгарышып алып, андан кийин бааны көтөрүп бердим. Силер мисалы үчүн ошол сапаты жакшыраак болуш үчүн жаңы сортторду дагы кириш керек. Жаңы сортторду азыр боолар каяктыкы? Местный сорттору? Местный жок, жана Виктория дегенчи. Биз ушуну предлагать этип азырынча элдер ушуну тигишип атат. Анан Виктория? Виктория дешип атат, местный сорт да бул. Точно атын билбейт эч ким. Анан эми неме деп атабыз, эми акырын-акырындан жаңы сортко өткүлө, жаңы технологияга өткүлө, капиталный орошаемый кылгыла депчи. Баарысын үйрөтүп атабыз. Ошондой. Биздикилер ушундай жерде иштешет, мына базабыз. Бул ошол эски сорт менен иштеп аткандар азыр 1 гектардан орточо канча тонна чогултуп атышат? Ар кандай. Канчадан канчага чейин? Кээ биркилери гектарынан 10-15 тоннага чейин алгандар. Жакшы карагандар. Кээ биркилери андан да көп алгандар бар. Мисалы аз алгандар да жок. Жок эсеп мындай. Кээ биркилери иштебей деле кетет, кээ биркилери жакшы иштеп кетет. Ар кандай да. Түрлүү мо? Фураны көрөлү. Бул азыр Сургутка кетип атат, Опа. Бияка. Жүр, бек турсун, кирсең сен да. İçine öyle. Kança gradus? Hazır bunun içi где-то 10 градуска коюп койгонбуз. Температураны кармап турсун депчи. А так мунун ичи режим 4 градус болуш керек. А муну евро стандартта жүктөйт муну. Дельтамен тартырышып мына 2 ярус. Булар чтобы жанагы циркуляция жакшы болуш үчүн. Бул Европалет сыяктуу модель да? Евро. Упаковкасы евро да? А биздеги Кыргызстан могу стенага чаптап эле баягы распоркаларды берип дагы жүктөйбүз. Анан атайын ортосунан да мында ачык болот. Эгерде текшеребиз десе, кирип ичинен текшерип карап чыгат да. Маркировкаларды чаптап алат, как положено. Кытайча балдар. Маркировка чаптап атыптыр, ошону дагы көрсөтүп коелу. Биз бул анча мындай жеңил нерсе эмес. Мунун дагы артында аны бул жүктөш өзүнчө неме. Ошондой. Жүргүлө. С вами. Айдам бекене. Вообще.
Бишкекке сатпайсыңарбы? Бишкекке канча сатабыз? Тилек айтсаң. Берде. Жок, мындай бир. Мен андай да проект кылгам. Фрунзелердин алдына немеле палаткаларды кылып, форма менен, логотиптер менен кылгам, анан алдагы жакшы. Бизде кыйын экен, бизде оптом неме кылгандан кийин розничный чыксам вообще проблема болуп кеткен. Биян контролдор, тиян контролдор. Бирок эгерде азыр мисалы үчүн көрүүчүлөрдүн арасынан ким бирөө ушундай розничный бир бизнесте жасайм, сатам десе, бияктан келип алса болобу? Пожалуйста. Э? Келип бизнес жасасаңар болот экен. Ошондо мына 1 гектар бирөөнүн жери бар деп коелу. 1 гектар жерди алды. Мына башка бир тармакта иштеп жүргөн деп коелу, же мамлекеттик кызматкер болгон, же Россиядан кайтып келди. Ошого кандай азыр мына 1 гектар жерди алды. Силер ошонун ордуна өзүңөрдү койсоңор, эмне кылмак элер? Ушул дыйканчылыктан акча табыш үчүн. Биринчи очередте мына пландаш керек. Bir 5 жылга. Мисалы 1 гектар жерим боло турган болсо, мен студент болсом деп коет. Мен өзү студенттен келген бул немегечи. Студент болуп, айылга барып, айылга барсаң атаң билесиң да. Чөң чап, малын жыйнап кел. Ошол ишке жумшайт, анан мен кой айылга барбай эле. Ошо чүйдүн тегерегинен эле жер арендага алып, дыйканчылык кылып өзүм контрагентимди жапсам деп план менен киргем да. Эми окууну бүткөнгө чейин кичине доход болтурдум деп. Ошентип кирип эле анан кийин ошентип бизнеске айланып кетти булчу. Уже мен окуумду бүттүм, окуу мен бир жылда иштеп эле кайра бул жака бажып бердим да. Бул сферага. Анан мунун эң 1 гектар жер боло турган болсо, мен жетиштүүбү 1 гектар? Жетиштүү. Башташ үчүн, студенттерге ошону айтам да. 1 гектар жер арендага алып, сатып деле албай арендага алып, ошол жерге бир 50 сотугуна клубника, 30 сотугуна малина, 20 сотугуна ежевика тигип койсо, азыр мына клубника быйылкы жылдан баштап эле түшүм берет да, сразу отурусканда, бат түшүм берет, постоянно доход болот. А малина уже экинчи жылы ежевика экөө. А уже 1 жылда ошол 1 гектар жерден бир 2 миллиондун тегерегинде таза акча иштесе болот да. Эгер жакшы, таза, жаңы технологияны караса 2 миллион акча иштесе болот. 2 миллион дегенин эми бул клубника, малина, ежевикадан чогуу бир келет. Азырынча биз малинанын, ежевикаларды кийинки мүмкүн ошол сезон келгенде дагы сүйлөшөлү. Азырынча клубника жөнүндө эле сүйлөшөлү. Клубникадан расходунан сырткары бир 20 000 долларга чейин иштесе болот да. Мына ошол кандай чыгымдар бар? Мына жерди 1 гектарды алды дейли арендага. Мисалы үчүн билбейм, 10 000 сомго болобу, 20 000 сомго болобу арендага алды дейли 1 жылга. Же андан деле кымбат болушу мүмкүн, Анан эмне кылыш керек? Жерди даярдаш керек. Даярдаш керек. Даярдаш керек. Королош керек. Эгер ачык отурган болсо. Өзүнчө расход. Көп эле башында көп эле расходду требует этет. Королош керек. Жагандай пленка жабыш керек, мучирующий. Ал уже клубниканы тоже специально болот, жанда тешиктер менен. Кара болгон, Кара. Бизге аны каяктан алсак? Ар кандай, Россиядан келет. Россиядан. Эми биз ошондо уюштуруп берели деп атабыз. Пленка жаап, картинный кылып, баарысын даярдап кыла турган болсо, расход жакшы эле чыгат. 1 гектарына мен грубо эсептегенде биз капельный лента менен общий резервуар бар, жанагы пленкасы менен 400 000 тегерегинде расход дейчүбүз да. Бирок азандан көбөйүп кетти. 500 000 кымбаттап кетти да баалар, 500 000, грубо 500 000 деп коелу. 1 гектар жерге 500 000 вложение кыла турган болсо, зато жакшылап караган болсо ошол жерде 500 000 чыгарып берет. А кийинки жылдан уже доход. Биринчи жылы өзүн актайт, анан кийинки жылдардан баштап өзү берип турат, Бул биздин бир точкабыз. Мындан башка да точкабыз бар. Жүлөт кыласыз. Сүйлөшүп. Эгер боло турган болсо, азыр ошол жакта барып көрсөтөм. Ал жакта да интересный, ал жакта да күтөлүп атат. Да? Кайсы жерде? Жакын эле. Дагы бир точкабыз бар. Менин досум. Алчак деген досум барбы? Хорошо. Мен айтып атам деп атпаймынбы? Айыл чарба министр деп силерди айтып аткан турбайбы? Мен айтып аттым. Ооба да. Бул айыл чарба министр болгон да.
Сізге мұны айтып отпаймын. А мен мұны айтып өткенін отпаймынбы? Шаулинде Жок, эми ал айтпайдым. Уятта. Жо эмнеге уят? Анда чили чачың жок болчу да. тең құрақтағы Анда. адамдар ұстан. Мен өзім бизнесмен артта қалдым мына. Бізде екінші база тиги жақ болчу. Азыр жерге да баягы жакында балдар ачып 3-чү база болуп калыптыр да. Бизер мындай эмес болчу мына. Мен кече жакында көрүп турмун, могу Сүкү деген бала. Билмей иштешип атат. Клубникалар тат. Биз анда тиги тахар элек. Серьезный жақсы, майда жүрген жақсылы жүрген да. Иә. Ушунда моундай ар бир ящик маркировка болуп чыгабы? Неге элдин баасы бул партизандан деп качып атат десе, бул жактын товар жакшы чыгып атыптыр, а? Ушул биздин экинчи точкабыз. Аха. Мына могу Тынчеке деген акебиз иштетет. Акуу экөө. Сиз иштетесиз, э? Биякта жана Туңгучтун жолу менен мындай күн чыгыш жака Покровкага карайт бул. келдик. А Покровкага чейин карайбы? Покровка Айлыкпентке карайт, а? Покровка Айлыкпентке карайт. А могу жерде партизан деген айыл бар ошо. Айыл бар бягында. Бул жерде биз партизандагы точкабыз деп коебуз, партизандык дыйкандар деп коебуз. Сарыжон ушул жакын жердеби? Жогорку айыл. Кечүүнү кандай чыкты бар? Çongdorundan dağı jana içinen neme olgan отборныйларды нормально Дамдыкын. Аябай. Аябай дам болуп. Өзүлүптүр анан мунун мындай болуп кетет. Ушерде кайгалы ыла экен анан мындай экен деп тебип атпай болгон. Азыр эме теманы жолдун баарын слыш салып турса, Ошондой. Мына бул экинчи точкабыз. Бул жер азыр мейкандар уже келип обедке чейин тапшырып кетти. Могу машина толой. Канча жаш калды? азыр монда бир жүктөлгөндө канча тонна жүктөлүп калат? 2 тонна 100, ушундай 2 тонна 300 килограммга чейин таза вес кетет да. Ящиктерден чыгар, э? Эмне кадar бир машина керек экенди. Силер жана айтып кеттиңер, эки Бишкектин жанындагы ошо эки точка, э? Эки точка бул жана биринчи келген жер, экинчи бул база. Ошондо бул базаныкы, бул базага караштуу 70 гектар жер бар дедиңер, э? 70 гектар, тигил базагачы? Тигиде 30 гектардай. 30 гектар. А, бул аябай чоң турган да? Жок. Буга чейин Ортодон токтогон. А жок, эң биринчисичи барган жер. Биринчи дал жерде 200-250 гектар. Эң чоң ошол жер турган да? Ошондой. Анан 160 контур, 159. Анан тиги жак бул жактан келет бир 300 гектар ал жердин өзүндө эле. Бул жерде бул жакты кошкондо партизан Покровканы кошконубузда 400 гектар жер камсыз кылабыз да. А, башка жактардан да 400 гектар чогулуп келеби, жалпы? А, жалпы. А бул жерде 70 гектардан ошондо күнүгө канча эме кетирип турасыңар? Машина. Кече күнү булар 60 жок, 2000 канча яш чыгарды, бир 7 тоннадай чыгышты бул жерде. 7 тонна. 7 тонна күнүгө, э? Ошондо дагы бир суроо да. 70 гектарда канча үй бүлө өзүн мындай багып атат? Ар кандай бирөө 50 сот. Бирөөдүкү 50 соту бар, бирөөдүкү 1 гектар, бирөөдүкү 1,5 гектар. Эми 100тен ашык үй бүлө бар да бу жерде. Орточо 100дөн ашык, э? Ошондой. 30 соту бар. Ар кандай. Ошондо мен алар менен мындай сүйлөшкөндө алар канча өзүнүн мындай жашоо турмушуна жете тургандай кылып баарын жетип атат да, багып атышат өздөрүнө. Ушул жерге иштешип, үйлөрүн оңдошту, машина алышты, балдарын үйлөштү дегенде. Ушундай Россияга барып ушул жерде жакшы элек. Мисал катары айтып бересиңер, ким мисалы үчүн ошондой бир үй бүлө келген, баштаган, мындай эмнеси бар эле, азыр канча жыл иштеп эмне болуп калды деген. Бизде мен эме улууларды билбейм, бирок билип жүргөн бир досум бар.
Аскат деген. Бизге ташыйт. Биз менен иштешет. Клубникага көбүнчө клубника менен иштейт. Ошол нормально келип участок алды азыр биздикинен бийик кылып особняк кылып там салды. Жер алды. Жакшы болот. Өзү канча гектарда иштетет? 1-2 гектар иштетет мен. 2 гектар. Андан тышкарыда бирок бир нерсе жасайт турбайбы? Ташыйт, Жок, эгерде мындай чисто мындай дыйканчылык менен иштегендер жөнүндө. Аны почти дыйканчылык эле, кичине ташыйт да бизге. Мисалы, соседтеринге жүктөп барат, өткөрүп. Кичине кылар, салетка, малеткадан чыгарат дегенде. А так өз основной доход. Ошо 2 гектардан, Жакшы. Эми буюрса анда биз жанакындай айткандай бир ушул жакта бир демонстрационный центрди ачып, окутуу, бир борбор жасап, элди чакырып, даярдап, үгүттөп коюш керек экен. Анткени бүт аймактардан да келип бир үйрөнө турган бир жер болбосо, керек болсо ошол жактардан да жатаканасын уюштуруп, тамак ашын уюштуруп, мисалы үчүн азыр кээ бирлер бизден ошо чет өлкөгө кетип калачат да, окуп, үйрөнгөнгөчү. Мүмкүн силердин бир балдарыңарды ошол Германияда, азыр Англияга өзүнчө кетип атышат. Окуп иштегенге дагычы талааларга барып, алардын ыкмаларын бияка алып келгенге мындай мүмкүнчүлүктөр болсо. Ушундай, анда кеттик кайра тиги базага. Макул. Бул жердин жери окуш да, сон. Окуш жер экен, Жайында Кудай буйрса келип, бул жакта ежемалина, малина көп эгилген, ежевика. Малиналар. Ушуларды көрүп кетебиз, Кудай буйрса. Түрлө. Бектемир аке, бүгүн өзүңөрдүн алтын убакытты бөлүп бергениңерге чоң рахмат. Мен көрүп атам, жаман катуу ызычы болуп атат. Бирок ошого карабастан бизде ошол өзүңөрдүн ишканаңызды көрсөтүп, башка жерлерди да көрсөтүп бердиңиз. Ошол үчүн чоң рахмат. Мен ошол биздин көрүүчүлөргө да бир өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып коюңуз. Аны ошо менен биз жыйынтыктайлы. Рахмат, дыйкандар, ушул биздики көбүнчө дыйкандар үчүн да турабы. Дыйкандар ушул биздин каналдарга катталып, мына Тилектин каналына, менин каналыма катталып, подписка болуп, комментарий калтыргыла. Силер үчүн пайдалуу нерселерди чыгарганга аракет кылабыз. Ошо дыйкандардын деңгээлин көтөрүп, ушулардын кылган ишинин акыбети кайтып, пайда түшүп, миграция азайып, биздин мамлекет өнүксө ошондо жакшы болот да баарысы. Ошол сен дагы талыкпай эмгекти кыла бергиле, чогуу проектлерди жасайлы, Кудай буйрса аракет кылабыз. Эми кыйынчылыктар алдыда бар, конечно. Бирок ошонун баарына чыдап, Кудай буйрса ийгиликтерди жаратабыз деп үмүттөнүп турабыз. Көрүп атасыңар, бизде азыр сезон кайнап аткан учур. Жакшы келипсиңер. Рахмат. Чоң рахмат, Бектемир аке. Дагы урматтуу көрүүчүлөр, бизде көп видеолор чыгып турат. Ар кайсы тармактардан, анан ошол үчүн силерге кайсы тармактардагы өзүңөр үчүн кызык болуп атса, ошолорду сөзсүз түрдө комментарийден жазып койгула. Биз ошол жөнүндө бир видеолорду, анан ушул бизнесин жиликтеп карап, кандай эмне кылыш керек экен, канча акча сарпташ керек экен, канча киреше тапса болот экен дегендерди чогуп карап изилдеп чыксак болот да. Ошол үчүн сөзсүз түрдө каналдарыбызга катталгыла. Биздин каналыбыз Дыйкандын тилеги, клуб Малина, Бектемир байкеники. Аякта да аябай көп именно бул ягода жакта материалдар көп. И бири-бирибизди ушундай колдоп, комментарийлер менен эң силердин чоң колдооңор ошол болот да. Сунуштарды жазып, комментарийлерди, лайктарды коюп, бөлүшүп, келгиле ошол билимди, идеяларды жайылтайлы. Кыргызстанды өнүктүргөн ошондой салым кошом десеңер, ошо менен салым кошуп койсоңор болот. Барыңарга чоң рахмат. Сен да бир нерсе деп коеюн.